Салам барыңыздарга. Бүгүн ушундай сонун самсыларды даярдайбыз. Өзү тез аранын ичинде даяр болот. Жана жөнөкөй азыктардан жасалып, балдар дагы сүйүп жашайт. Бизге керектүү азыктар 500 граммдай un, биринчи сорттогу же жогорку сорттогу унду алсак болот. Жарым чай кашык туз, 1 чай кашык кургак ачыткы, кадимки эле дрожь жана 2 чай кашык кум шекер кошуп койсок дагы даамдуу болот. Андан кийин 150 грамм жылуу сүттү куябыз. Жана 50 грамм сливочный майды эритип андан кийин кошобуз. Ошондой эле жылуу суудан 180-200 мл кошуп, камырыбызды жумшак кылып жууруйбуз. Жумшак болгондо камыр колго жабышпаш керек. Ошондой эле катуу дагы болуп калбаш керек. Жумшак, бирок колго жабышпаган камыр болот. Жакшылап бир 7-8 мүнөттөй арасында ундары кетип, бардыгы тегиз абалга жеткенче жакшылап жууруп алабыз. Бул менин универсалдуу камырларымдын бири. Анткени бул жерде сүт жок болсо, ордуна айран кошуп койсок болот сүттүн ордуна. Эгер сливочный май жок болсо, ордуна каймак кошуп койсок болот. Эгер каймак дагы май дагы жок болсо, 2-3 кашык майонез кошуп деле мына ушундай жумшак кылып, сонун кылып камырды жууруп алсак болот. Негизи каймак, май кошулган камырлар аябагандай даамдуу болот. Ошондуктан май сөзсүз түрдө кошуп койсок абдан жакшы. Албетте ордуна маргарин деле кошсок болот, бирок өзүбүздүн балдарыбызга жасап жаткандан кийин маргарин колдонбой эле койгон жакшы. Ошондуктан бир аз гана сливочный май кошуп койдум. Жыты дагы буркурап сонун болуп, камыр өзү дагы даамдуу болот. Эми бул камырды кечке 1 саат коюп көптүрбөй эле дароо бөлүктөргө бөлүп, андан кийин камырды көтөрүп алабыз. Мисалы, мен 15 бөлүккө бөлдүм. Ар бири 55-57 граммдан болуп, бардыгы болуп 15 самсы чыкты. Дароо 15 бөлүккө бөлөбүз. Эгер таразаңыз болсо, бардыгы бирдей болсун десек, таразага тартып алсак деле болот. Эгер тараза жок болсо, жөн гана болжол менен 12-15 бөлүккө бөлүп, камырды тоголоктоп алабыз. Албетте, эгерде убакыт болсо, камыр көтөрүлгөнчө коюп, андан кийин деле тоголоктоп, шашпай даярдай берсек болот. Бирок тез даярдалуучу вариант катары бул дагы жакшы лайфхак. Камырдын бардыгын мына ушинтип тоголоктоп алабыз дароо, андан кийин бетин жакшылап жаап коюшубуз керек. Пищевая пленка же болбосо салфан баштыктын ичине салып, эң негизгиси четтерин жакшылап бекитебиз. Аба кирип, ичи кургап кетпеш үчүн. Андан кийин мен жылуу духовканын ичине салып коем. Духовканы 2-3 мүнөткө жылытып алып эле 5-10 градуска коюп, андан кийин сөзсүз түрдө өчүргөндү унутпайбыз. Духовканы жылуу духовкага салып коебуз. Жарым сааттын ичинде камырыбыз сонун болуп көтөрүлүп калат. Камыр көтөрүлгөнчө биз толтурмасын даярдап алсак болот. Эң эле жөнөкөй бул албетте пияз, картошка, эт. Балдардын сүйүктүү толтурмасы десек болот. Эгер албетте жүз айды, ашкабакты жактырышса, андан деле кошуп жасай берсек болот. Ар кимдин өзүнүн табитине жараша дегендей. Татымалдардан дагы өзүңүздүн табитиңизге жараша туз жана кара мурч коштум мен. Кара мурчту дагы кээ бир балдар ачуу деп жактырбайт, ошондуктан кошпой деле койсо болот. Ич май же куйрук май дагы кошсок болот. Мен болсо 3 аш кашык өсүмдүк майын эле коштум. Жакшылап аралаштырабыз. Ошо менен толтурмабыз дагы даяр жана камырыбыз дагы көп, сонун болуп даяр болуп калды. Мына ушинтип жылуу духовканын ичине салып, камырыбызды жарым сааттын ичинде көтөрүп алдык. Дагы бир жолу эскерте кетейин, духовка ысып кетпеши керек. Жөн гана жылуу духовканын ичинде салып көтөрсөк, камырдын сапаты бузулбай, жакшы тегиз көтөрүлөт. Андан кийин жая берсек болот. Столдун үстүн бир аз ундап, камырды өтө жука жайбайбыз жана абдан калың дагы болбошу керек. Орточо калыңдыкта жана орточо көлөмдө жаябыз. Өтө чоң кылып жайыштын дагы кереги жок. Бардык камырды бир жайбайбыз. 5-6 камырды бир жайып алып, аларды түйүп, андан кийин кийинкисин жайып түйсөк, ошондо камырларыбыз кургап кетпей, бири-бирине дагы жакшы жабышат. Андан кийин камырдын ортосуна толтурманы салып, видеодо көрсөтүлгөндөй түйүп алсаңыздар болот. Мен видеонун ылдамдыгын жылдырбай, кандай түйсөм, ошондой кылып көрсөтүп берем. Дал ошондой кылып сиздер дагы түйсөңүздөр болот. Камырдын эки жагын жакшылап бекитип алабыз, аба чыкпай тургандай кылып. Жана ортосунан мен үчөөнү тең бирдей кармап турам. Андан кийин үчүнчү жагын бекитерде камырды бир аз өйдөрөөк тартабыз.
өйдөрөөк тартканда ичине аба кирет дагы, самсыларыбыз жалпак эмес. Ичинде аба толуп, аягында кооз болуп чыгат. Ичине аба кирди, аба киргенден кийин жакшылап аба чыкпай тургандай алып бекитип таштайбыз. Андан кийин мына ушинтип кыпчып, кооз кылып түйө беребиз. Бул жерде менин баш бармагымдын сырткы жагы менен эле сөөмөйүм иштеп жатат. Экөө менен кыпчып жатам камырды. Ал эми экинчи колум менен мен жөн гана камыр кыйшайып кетпеш үчүн, тегиз кармаш үчүн жардам берип турам. Мына ушинтип кыпчып өрө беребиз. Мына ушинтип камырыбызды сонун кылып түйүп алдык. Эгер биринчи жолу түйүп жаткан болсоңор, бир аз гана тажрыйба керек. Андан кийин мен ойлойм тез эле үйрөнүп кетесиңер деп. Кол өзү эле көнүп кетет, андыктан көбүрөөк жасап туруңуздар. Эми духовканын идишине салабыз, астына пергамент кагазын же болбосо тефлоновый ковриктен төшөп коебуз. Андан кийин жумуртканын сарысы менен жакшылап майылап, кунжуттан себелеп, ортолорун бир аз ачыгыраак коебуз, анткени бышып жатканда дагы бир аз көтөрүлөт. 180 градуста болжол менен 35 мүнөттөй бышырып алабыз. Албетте духовкаңызга жараша болот. Ошо менен самсыларыбыз даяр. Ысык кезинде, муздак кезинде деле аябагандай даамдуу, сонун самсы деп койсок болот, же болбосо эч-бачмак деп да койсок болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.